мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы кыргыз элинин айымдарын жаз майрамы менен куттуктайм. Бир колу менен бешикти, бир колу менен ааламды терметкен апалар аман болуңуздар. Көңүлүңүздөрдө ар дайым жаз жай көктөсүн. Ал эми Алмазбек Ахунжанович, мына билесиз, акыркы жылдары биздин Бишкек шаарында ошондой эле чоң шаарларыбызда жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери абдан кызуу жүрүп жатат. Көчөлөр тазаланып, көркүнө чыгып дегендей. Ошондой эле учурда баягы буга чейин өзүн өзү билип ар кай жерге курулган мыйзамсыз курулуштар да алынып дегендей жакшы иштер жүрүп атат. Айрыкча могу борбор шаарыбыз болгону Бишкектин күндөн күнгө кулпуруп баратканы үчүн мэрди, жалпы эле мэриянын жамаатына ыраазычылык айтып кетиш керек да. Бирок ошол эле учурда кемчиликтер жок эмес. Көчөлөргө чыксаң, парктарга, эс алуу жайларына барсаң, жалаң эле бал муздак саткан, тамак аш саткан, гамбургер саткан күркөлөр көп. Ошолорду карап туруп ойлойсуң, кыргыз эли жалаң эле ушул кара курсактын айы менен көчөдө жүргөнсүйбү депчи. Ошол үчүн менин бир сунушум, мүмкүн бир долбоордо иштеп чыгабыз. Ошондой эл көп чогулган жерлерге, борбордук көчөлөргө баягы Союз учурундагындай күркөлөрдү койсок, китеп саткан, гезит саткан, кагаз ручка саткан дегендейчи. Баасы дагы бир элдин чөнтөгүнө чак келгендей болсун. Албетте эми Бишкекте китеп дүкөндөрү жок эмес, бирок баалары асмандын башына чыгып атат. Эми бийлик, бул мэрия элди тазалыкка эле үндөбөстөн агартуучулукка, кандайдыр бир билимге үндөшүбүз керек. Ошо парктарда тамак аш жеп отурбай китеп окуса, сүрөт тартышса дегендейчи балдарыбыз, бир жакшы иштер болмок да. Анан ошол сунушума ылайык айталы, мына күркөлөрдү бир конкурс жарыялап, бирдей типте, мындай китептин сүрөтү тартылган, кагаздын сүрөтү тартылган бир күркөлөрдү жасасак, ошол күркөлөрдү колунда жок көп балалуу үй бүлөлөргө мындай бир берсек, ошолор сатып арендага беребизби же кандай арзан баада берсек, ошол жерде отуруп сатып, элдерди бир агартуучулукка үндөп дегендей ушул маселени көтөрүп кетким келип атат. Ал эми ошол биз жаз келди, мына өлбөгөн жанга жаз келет дегендей биздин шаарларыбыз кулпуруп гүлдөп өсө берсин. Ошол эле учурда элибиз дагы бир агартуучулукка кадам таштаса, ушу сунушубузду колдосо, көчөлөрдө китеп окулса мурдагыдай, гезит журналдар менен жашаса деген бир жакшы ой бар. Алмазбек Ахунжанович бул менин сунушумду жерге калтырбайсыз деп ойлойм. Бул өкмөттүн кандайдыр бир долбоору болуш керек. Ошол карап бир иштиктүү иштерди бир баштап берсеңиздер деп өтүнөм. Рахмат.